Армян Абхаз номерлүү унааларды мыйзамдаштыруу 100 миңден 50 миң сомго арзандады. Анда кыймылдаткычынын көлөмү 2 литрге чейин автоунааларга 50 миң сом болсо, 2 литрден жогору болгондор 100 миң сом төлөйт. Бул кабар унаасы мыйзамдаштыра албай жүргөн айдоочуларды сүйүнттү. Эч кандай документ сурабады, ушу техпаспорттон башка эч нерсе болбоду. Ушуну берип технологиядан өттүк, болду. Азыр Кудай кааласа номурду күтүп турабыз. Жакшы. Бизди жөн эле техосмотрдан өткөрдү, техосмотрдан өттүк. Анан мына облгайлерге, унааларга келип атабыз. Ушул жерден машиналарды осмотрдан өткөрүп, анан оформлай алып кетип атабыз да. Как мына өзүбүздүн кыргыз номерлерди өткөргөндөй элечи. Буга чейин Абхаз армян номерлүү унааларды көчөдө айдоого тыюу салынып, айып корууга токтотулган. Алар айып токтомо жайына күнүнө 100 сомдон төлөп турууга аргасыз болушкан. Эми бул сумма 50 сомго түшүрүлмөй болду. Ага кошумча лабораториялык текшерүүнүн баасы 2800 сомдон 1000 сомго түшүрүлүп, чек ара кызматынан берилүүчү аныктама жокко чыгарылды. Жанагы өзүнүн жол жоболору кандай жол менен каттоодон өткөрүү боюнча ал жерде бар болчу чек ара кызматынан тактама алыш керек болчу, коопсуз шаардан тактама алыш керек болчу, ошолор менен каттоодон өткөрүш керек болчу. Анан атайын аккредитациядан өткөн орган бар. Транспорт каражаттарынын коопсуздугу жөнүндө корутунду чыгаруучу. Ошол корутунду алып, анан келип бизден каттоодон өтүш керек болчу. Андан кийин дагы көп суроолор, кайрылуулар болду. Жетекчиликке ошол жерде кайрадан жана 168 токтомго кече 14 апрель күнү өзгөртүүлөр кирилди. Жаңадан өзгөртүүлөр кирип, дагы да жеңилдиктер берилди. Токтом чыккандан кийин чет элдик номерлүү унааларды мыйзамдаштырууга келген айдоочулардын катары арбыган. Алсак 2 күндө эле Ош шаарында 30га жакын унаа мыйзамдаштырылган. Басымдуусу техникалык абалы талаптарга жооп берген машиналер болгон. Азыр жеңилдиктер булар бар эле. Жанагы лабораториядан тех кароодон өттү деген корутундун алып бизге келсе, биз бул жерден өзүбүз жана автоматташтырылган системада текшерип алабыз. Чек арадан киргендиги тууралуу жана коопсуз шаар боюнча айып пулу барбы жокпу ошону өзүбүздүн системадан текшерип, ушул жерден каттоодон өткөрө бере турган болдук. Болгону бизге жана аккредитациядан өткөн лабораториянын корутундусун көтөрүп келсе, биз бул жерден кароодон өткөрүп, каттоого алып, 10 регион деген мамлекеттик номерлерди берип, көрүктөрдү берип, ийгиликтүү жөнөтүп жатабыз. Буга чейин бардыгы 100 миң сомдон төлөйт деп белгиленген. Ал арада УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев мындай автоунааларга байланыштуу буга чейин бекитилген токтомго өзгөртүүлөр киргизилерин белгилеген. Бул чечим айдоочулардын маселесин мыйзам чегинде чечүүгө багытталган. Унааларды мыйзамдаштыруу менен сатууга уруксат берилбейт. Легалдаштыруу иштери толук бүтмөйүнчө унааны айдоого тыюу салынат. Өкмөт эмес. 2ге чейингилер 50 миң сомдон кылгыла. 2ден жогору жагын 3 миң сомдон кылгыла. Макулбу? Тоже. 2-ни кошуп туруп. 2, включая 2, 50 миң сомдон кылгыла. Всё. Андан жогору жагын баягы 100 миң сомдон кыласыңар. ГКМ түшүндүңөр, э? Бул унаалар мындан ары эликтен ажыратылбайт жана Кыргызстандын чегинен тышкары экспорттоого чыгарылбайт. Такси катары да колдонууга мүмкүн эмес. Мындай автоунааларга 10 аймак катары мамлекеттик номерлар берилет. Машина катталгандан кийин аны башка адамга сатууга, чет өлкөгө чыгарып кетүүгө, ошондой эле такси кызматына пайдаланууга тыюу салынат. Азирет Байыш уулу, Урмат Умарбеков, Ош ТВ.